Быйыл кыргыз туусунун кабыл алынганына 30 жыл толду. Аксы жергесинде чоң майрам катары белгиленип жатат. Таң эртең менен Кербен шаарынын борбордук көчөлөрү шаңга толуп, кызыл туубузду желбиреткен машиналар, жаштар агылып борбордук аянтка келип жатышты. Мына бүгүн кырмызы кызыл түстөгү туубуздун 30 жылдыгын белгилеп отурабыз. Бул туу биздин элибиздин көз карандысыздыгынын символу катары эсептелет. Мындан ары дагы биздин ушу кыргыз элибиздин туубуз желбирей берсин, дүйнө жүзүнө кыргыз эли түбөлүккө тынч аман болсун, келечегибиз кең болсун, бардык нерсенин ошол өлкөдөгү алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулсун деген тилекти айтамын. Кербен шаарынын борбордук аянтында кыргыз туусун көтөрүү аз эми болду. Андан соң Аксы райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Замирбек Сыдыков майрамга чогулгандарды жалпы эле кыргыз элин туу күнү менен куттуктады. Биз үчүн бүгүнкү туубуз бийик болгону, биз үчүн бүгүнкү туубуз желбиреп турганы, биз үчүн бүгүнкү туубуздун аркасыбыз менен элибиз эркин болуп турганы биз үчүн чоң рахаттардын бири. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын аччылары, кааларым 1992 жылы 3 мартта кабыл алынган Кыргыз Республикасынын символикасынын ичинен тууну бийик тутуп, туунун астына баарыбыз биригип, тынчтыкты, ынтымакты, бирликти, эмгекти, эркти чакырган кызматкерлерден, элдерден бололу. Кыргыз туусу элибиздин эрдигинин белгиси. Бүткүл дүйнөлүк улуттар уюмунун алдында желбиреп турса, ал эми спортчуларыбыз дүйнөдө желекти желбиретип жатканына ар бир кыргызстандыктар сыймыктанып келишет. Мамлекетибиздин бүткүл аймагында эгемендиктин, эркиндиктин, биримдиктин символу болгон кыргыз мамлекетинин туусунун 30 жылдык күнү белгиленип жатат. Ошондой эле күн мына Аксы жергесинде да бүгүн болуп атат. Урматтуу мекендештер, бул күн оңойунан келбегенин баарыбыз жакшы билесиздер. Мени сиздерге кааларым мына эгемендиктин, биримдиктин, эркиндиктин символу болгон кыргыз туусу түбөлүккө желбирей берсин. Ошондой эле элибизди эмгекке, жаратмандыкка, мекенчилдикке чакырган туубуздун астында, түндүгүбүздүн астында дайыма биргеликте бололу. Кырмызы кызыл туубуз түбөлүк желбиреп, жергебизде тынчтык болсун деген ак тилек ар бир адамдын жүрөгүндө жашап келет. Тагайбек Акматов, Абдумомун Калбаев, Нурболот Мамбеталиев, Аксы району.